эйлердин саны. Эйлердин санынын мааниси бул жакта баштапкы мааниси берилген. Баштапкы бир канча 271 82 же 27 1828 1828 45 90 45 ушинтип дагы жаттоо жолу бар. Аны айтып өтөм кийин. Ушундай узун бир сан. Жана бул белгилүү сандар, мисалы бөлчөк сандарды туюнтса болот. А бул бөлчөк сан эмес. Мисалы карагыла. Кайсы бөлчөк сан? 0,133 деген бул 333 деп уланып кетсе бул бөлчөк сан. Анткени 1ди 3кө бөлсөңөр 0,333 деп уланып кете берет. Демек муну бөлчөк түрүндө туюнта аласың. 1ди 8ге бөлүп көрөлү. Мисалы 1ди бөлөбүз 8ге. 0,125. 0,125 деген бул бөлчөк сан, анткени 1ди 8ге бөлсөк ушуну берет. А бирок эйлердин саныны эч качан биз бир бөлчөк менен бере албайбыз. Анткени бул чексиздикке чейин жана кайталанбагандыктан буга жакын сан тапса болот. А бирок эч качан аягына жетпейсиң. Мунун аягы жок. Чексиздикке чейин улана берет, кайталанбайт. Ошондуктан бул өтө узун сандар. Пини жаттоо боюнча дүйнөдө жарыш бар. Ошол сыяктуу эле эйлердин санын жаттоо боюнча дагы дүйнөлүк жарыштар бар. Ал жакта адамдар жөн эле отуруп алып, эйлердин санын канчага чейин адашпай жаттай алат деген сыяктуу интернеттен силер жарыштарды издеп көрсөңөр болот. Эйлердин санын табуунун бир жолу, анын так маанисин табуунун бир жолу мындай бир формула бар экен. Эн чексиздикке жакындаган сайын 1 плюс 1 бөлүнгөн n'дин даражасын алсак, мына ушул формула менен эйлердин саны чыгат экен. N канчалык чоң болгон сайын эйлердин саны ошончолук так мааниси чыгат. Мисалы n'дин ордуна 1ди коюп иштеп көргүлө. 1ди 1ге бөлсөк, мына n барабар 1 болгон учурда кантип иштелет? 1 плюс 1 бөлүнгөн 1 дин биринчи даражасы. Бул деген 1ди 1ге бөлсөк 1, 1ди кошсок 2, анын биринчи даражасы менен 2. Е деген 2,7. Ошон үчүн анча так эмес. N 1 болгондо. Мисалы, n'дин ордуна кайсы санды коюп көрөлү? 100 миңди коюп көрөлү. 100 миңди коюп көрсөк, анда 1 плюс 1 бөлүнгөн 100 миң, анын 100 миңинчи даражасы. Муну калькулятор менен иштеш керек болот. Калькуляторума мен жазып көрөйүн. 1ди 100 миңге бөлдүм, ага 1ди коштум, анан мунун даражасына 100 миңди алдым. Бир жерден адаштым. Так, 1ди бөлөбүз 100 миңге, кошобуз 1ди коштум. Эми муну кайра n'инчи даражага алышым керек. Демек, мунун даражасы 100 миң деген даража. 1, 2, 3, 100 миңинчи даражасына алдым. Мына. Ошондо мен калькулятор менен иштегенде, силерге азыр көрүнбөшү мүмкүн, мындай жооп чыкты. 2,71 82 71 82 68 71 82 68 237. Бул кайерге чейин эйлердин санына окшош болду. 2си окшош, 71и окшош, 8и окшош, 2си окшош. Мына 1018 20 деген окшош, бирок 6сы окшош эмес. Демек 1, 2, 3, 4 үтүрдөн кийинки 4-өө окшош чыкты. Эгер мен n'дин ордуна миллионду коюп иштечү болсом, дагы көбүрөөк чыгат. Миллиардты, триллиард дегендерди койсом, узун канчалык чоң санды коюп кете берсем, ошончо бул жагы чыгып кете берет. Анан качанга чейин коесуң? Калькуляторго батпай калганга чейин коесуң. Калькуляторго батпай калгандан кийин өзүң үйдө чоң чырнеге алып келип туруп, кол менен иштеп чыгасың. Ошентип туруп адамдар компьютерларга, чоң компьютерлерге кылып, мунун белгилүү бир деңгээлге чейин, менин оюмча бир канча миллион, миллиардка чейинки маанисин табышкан. Ошончо үтүрдөн кийинки санды. А бирок баары бир чеги жок.
Баары бир компьютер эң күчтүү болсо дагы аны 1 жыл иштетсең коюп кете берет, а бирок чеги жок. Ошондуктан таап иштеп кете берет, а бирок чеги жок. Ошол канчалык чоң санды коюп иштесең, ошончо эйлер санынын так маанисин табасың. Ошондо мына мунун графиги боюнча мындай. Эндин ордуна 0ду койсоң 1 чыгат, эндин ордуна 1ди койсоң 2 чыгат. Мына 1ди койдук, 2 чыкты. Эндин ордуна 5ди койсок, мындай бир сан чыгат экен. Анан бул график, мына астыңкы график эндин ордуна чоң сан койгонго жараша E'ге жакындап бара берет. Бирок чексиздикке чейин барат, эч качан E'ге тийбейт. Бул мынтип жакындап, бирок тийбей бара берет. Ошол чексиздикке чейин барат. Ошондуктан мунун чеги жок. Эйлердин санын табуунун дагы бир башка жолу бар. Бул болсо мындай: E барабар сумма 0 эндин ордуна 0ду коесуңдан эндин ордуна чексиздикке чейинки сандарды коесуң. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Бул мындай түшүндүрөт. Мына эндин ордуна 0ду кой. 1 бөлүнгөн 0дун факториалы. Бул деген эмне? 0дун факториалы 1ге барабар. Плюс эндин ордуна 1ди кой. 1 бөлүнгөн 1дин факториалы. Плюс 1 бөлүнгөн 2дин факториалы. Плюс 1 бөлүнгөн 3дүн факториалы. Деп чексиздикке чейин коюп кете бересиң. Анан ушул формуланы чыгара турчу болсоң, эйлердин саны чыгат экен бизге. Бул экинчи жол менен эйлердин санын табуу. Мисалы, 1ди 1ге бөлгөндө бул жерде бизде 1 чыгат. Мисалы 1 чыгат, экинчисинде дагы 1 чыгат, үчүнчүсүндө 0,5 чыгат, төртүнчүсү 1ди 6га бөлөлү. 1ди 6га бөлсөк 0,16 деген кайталанып 6 деген кайталанып кете берет. 1ди 24ге бөлөбүз. Бул учурда эмне чыгат экен? 0,041 6 кайталанып кете берет. Плюс 1ди 120га бөлөбүз. Бул жерде 0,008 анан 3 кайталанып кете берет экен. Мисалы биз эндин ордуна бул жерде 120 деген 1дин 0дүн 1дин 2дин 3дүн 4дүн 5дин факториалы. Эндин ордуна 5ке чейинки сандарды койдук да. Ошондо канча чыгат экен? Калькулятор менен эсептеп көрөйүн. 1 плюс 1 плюс 0,5 плюс 0,16 плюс 0,041 плюс 0,008 3 десек 2,71 деген чыгат экен. Демек бул жерде мен эйлердин санын канчага чейин туура таптым? Мына бул жерге чейин туура таптым да, 2,71 дегенге чейин. Бул жагы 8 болду, а менде 6 болуп калды. Эгер мен 120нын ордуна плюс дагы мисалы 6нын факториалын койгонумда, 6нын факториалы деген бул 720. Анан 7нин факториалыны мисалы 720ны 7ге көбөйттүң. 5040. Деп ушинтип дагы коюп кете берсем, дагы кийинки санга чейин тагыраак таба берем. Эйлердин санын табуунун экинчи жолу ушул. Эйлердин санын жаттоонун дагы бир жолу эмне экен бул? Жана бир айтып өттүм эле, 2,7-н жаттайсыңар. Андан кийин 1828 деген санды жатташ керек. Ал белгилүү бир окуя болгон болсо жатташ оңой. Мисалы, билбейм, Айтматов 1928 туулду, ошондон 100 жыл мурда. Же 1828 кандай бир олуттуу окуя болгон билбейм. Ошодон эки жолу келет экен. Андан кийин тик бурчтуу 3 бурчтук, бирок туура. Бияктары 45 градус болгон, 45 градус болгон. Тик бурчтуу 3 бурчтук келет деп элестетсек болот экен. Ошондо 45 градус, 90 градус, 45 градус деп алгачкы канча цифрасын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 цифрасын ушинтип жаттасак болот экен. Анын негизи мына бул жерде да белгилүү бир санга чейинки берилген. Каласыңар муну жаттап көргүлө. Мунун эйлердин табигый экспоненциалдык функциясы, эйлердин санына биз даража ала турчу болсок, мындай бир график чыгат. Мисалы, 2 бул мындай да, 2,171 28
1828, 45, 90, 45 деген сыяктуу сан да. Анан ошонун x'инчи даражасы. Ушунун x'инчи даражасы мисалы 0 болгондо каерде болот? Бул 1 болот. Анткени x'ин ордуна 0 койсок, кайсы бир санын болбосун даражасы 1ге барабар. Анын x'ин ордуна 1 койсок, бул жерде болот. Бул канча болот? Элердин санынын өзү болот. X'ин ордуна 2-ни койсок, 7ге чыгып кетет. 3-тү койсок, дагы үстүнө чоң санга чыгып кетет. Ошентип мисалы x'ин ордуна минус 2-ни койгула. 2,71-дин 1828, 1828, 45, 90, 45-дин канчанчы даражасы минус 2-нчи даражасы десек, бул 0,13 экен. Мисалы бул жерде 0,13 деген мындай бир y маниси 0,13, 53 деп уланып кете берет экен. Ушундай бир сан. Демек бул эйлердин санынын графиги. X'ин ордуна кайсы санды койгондо канча чыкса, x'ин ордуна 2-ни койдук, мынча чыкты, 1-ди койдук, мынча, 1,5-ды койдук, мынча деп ар бир чекитти бириктирип график түздүк. Бул график табигый экспоненциалдык функция деп дагы аталат. EX. Бунун кызыктуу касиеттеринин бирөөсү эмне? Кайсы чекитте болбосун, EX функциясынын эңкейиши EX-тин манисине барабар дейт. Функциянын эңкейиши деген эмне эле? Мындай канча эңкейип баратканы. Муну биз туундулар менен дагы иштейбиз. 11-чи класстын математикасы. Муну көпчүлүк окуучулар билбейт. Мектепте Кыргызстан менин оюмча 90% түшүнбөйт. Хотя Кыргызстан 90% 11-чи класстардын менин оюмча түшүнбөйт да. Таба албайт. Менин буга чейинки практикам боюнча. 10%ке кирсеңер силер анда азаматсыңар. Эңкейиш деген эмне? Мындай канчалык эңкейип баратат? Же түшүп баратат. Ошонун сан менен бул дельта y бөлүнгөн дельта x формуласы менен дагы табылат. Же болбосо dy dx менен дагы табылат. Бул уже туундуларда колдонгондо, бул чоңураак манисин колдонгондо. Эки чекиттин ортосундагы эңкейиши. Мисалы бул белгилүү бир чекитте мындай жаны өткөн сызыктын канчалык эңкейип же көтөрүлүп баратканын билебиз. Көпчүлүк функциялардын эңкейиши ар бир чекитте мисалы негизи ар түрдүү. Анын ар бир чекитте ар башка сандар чыга берет да. Буда болсо эмне экен? Ар башка сан чыгат буда дагы. Бирок эмне чыгат? Ошол EX-тин манисинин өзү чыгат. Мисалы E'нин бул 0 болгондо канча чыгат? E0 да. E0до мунун Y маниси канча? 1. E 2,71-дин 4-чү даражасы 1. Ошондуктан бул жерде Y маниси 1. Мисалы E 1,5 деп койгула. E 1,5 2,71-дин 1,5-нчы даражасы. Муну калькулятор менен 4,46 экен. 4,46 экен. Демек бул E 1,5 болгондо бу жерде 4,46-дан өтөт экен да. Жүдөттүм окшойт силерди, бирок математика экен. Мунун кайсы бир чекиттеги эңкейиши канча десе силер оңой эле таап коет экенсиңер. Мисалы мына 3-тү мындай сызабыз дагы астына алып келебиз. Эгер бул 3 каерден түшкөн болсо, мисалы бул жердеги бул мисалы 1,1ге түшүп калды деп коела, 1,1ге. Демек E'нин 1,1 3кө барабар болгон болсо, мен билбейм азыр. 2,71 бирден 2,71-дин 1,1-нчи даражасы 2,99 экен да. Ошо бул барабар 2,199 боло турчу болсо, анда эмне экен? Мунун Y маниси дагы 2,199, анан эңкейиши дагы ушул жердеги эңкейип аткан коэффициенти дагы 2,199. Мунун маниси канча болсо Y-теги, эңкейиши дагы ошончо экен да. Бул эсепке оңой экен. Y маниси 4 болуп атса, эңкейиши дагы 4 экен. Бул бардык сызыктарда андай эмес. Мындай сызыктардыкы дайыма бирдей эңкейиште болот, эгер түз сызык болсо. Кээ бирлер бар, мынтип барып, мынтип ойноп кетет. Ал эңкейиши бир жерде өзгөрүп, кайра түшүп,
ар башка болуп атат. А экспоненциалдык функцияныкы дайыма бирдей экен. Функциянын кайсыдыр бир x'ка чейинки аянты x'ка барабар дейт. Бул дагы абдан кызык. Мисалы карагыла. Мунун бул функциянын мисалы 0га чейинки аянты канча десеңер, мына 0 сызыгына чейинки сарыга боелгон бөлүктүн аянты канча десеңер, анда e0. e0 бул канчага барабар? 1ге барабар. Демек, мына сарынын аянты кесип туруп квадратка коюп чыксаңар 1 сантиметр квадрат болуп чыгат. Эгер сантиметрди колдонуп аткан болсоңор. Эгер мисалы 1,5га чейинкиси десеңер, же болсо 1,1ге чейинкиси десеңер, мына 1,1ге чейинки мына сызыктын астынын аянты канча болот десеңер, анда бу сызык ар башка болгондо өзүнчө формулалар менен эсептеш керек эле. А бирок экспоненциалдыкка аянты формулалар менен эсептеп чыксаңар дагы интегралдар менен ушундай чыгат. Кандай чыгат бул? 1,1дин мааниси канча болсо? 1,1дин мааниси 2,99 экен. 3 экен почти. Демек, мына сары бөлүктүн аянты 3кө барабар. Эгер 1,5га алып барсаңар 4,46га барат. Демек, мына аянты канча десе, силер жөн эле 1,5дын үстүнөн көтөрөсүңөр дагы. 1,5 кайерге барып такалса, ошол такалган жердин y маанисин карап коесуңар. Y мааниси 4,46 экен. Демек, эмне? Бул 1,5га чейинки бөлүктүн, сары бөлүктүн аянты 4,46 деп. Бул жакта 2 мындай кооз эмне бар экен, бизге кызыктуу бир нерсе бар экен деп койсок болот. Ушун менен мына эйлер саны өзүм дагы силерге түшүндүрүп атып кичине толкунданып кеттим окшойт. Көпчүлүгүңөргө бул азырынча кызыктуу болбошу мүмкүн, айта кетейин. Бирок кийин көп математикалык суроолорду иштеп, университетте тереңирээк математика үйрөнгөндөн кийин карайсыңар дагы, бардык эле функциялардын аянты өзүнүн y маанисине барабар эмес экен. Бардык эле функциялардын эңкейишин табыш кыйын экен. Бирок натуралдык функциянын эңкейишин табыш оңой экен. Жана бул жакта кооз табигый экспоненциалдык функциянын табигый биякта кооз бир мындай байланыш бар экен деп таң каларсыңар деп ойлойм.